Арбаңыздар, амансыздарбы? Ақтаңбай теледолборының алқағындағы Алтын қомыз бәйгесіне арналған түз эфирдегі таңдау тұрын уландысында көріп жатасыздар. Бүгін мына 5-ші шығарылыш кетіп атат. Біздің студияда бүгін ырдоочу төкмө ақыныбыз кадимки өрүк зарлуу Баткенден келген Абдуманап Каныбаев абабыз. Ал эми бул жакта менин жанымда Кыргыз Республикасынын маданиятты эмгек сиңдирген ишмер, элтердин ардагери, Түрксой эл аралык сыйлыгынын ээси, Ош шаарынын ардактуу атуулу Байыш Төлөнов. Жана биздин Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү, белгилүү кино режиссер, жомокчу, Ош мамлекеттик университетинин кино академиясынын ага окутуучусу, негизи эле таланттуу инсандардын бири Токтош Абыкеев. Бизде ар убакта ушундай бир коноктор келип акындарды көрөт. Мына ой санаттын тобунун жетекчиси бул жерде биздин Жолдош Алдагы Такаевшыл ар бир айтышка келип катышып отурат. Оболут Бишкектеги биздин конокторго сөз бергенге чейин бул жерде биздин Калыстар тобунун мүчөсү Токтош Абыкеев абабызга сөз кезегин берейин. Өткөндөгү биздин ошол акындар боюнча кандай чечим кабыл алдыңыздар? Ошону элге жарыялап коебуз. Өткөндөгү акындардын айтышында биз Жеңишбек Маматовго 74 упай бердик. Тынчтыкбек Эсенбай уулуна 71 упай. Үсен Маматовго 70 упай берилди. Мына кадырман калың журт, сиздер өткөн биздин көрсөтүүдөгү акындардын упайын угуп алдыңыздар. Ал эми биз түз эфирдебиз. Бишкекте Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкмө Шекербек Адыловго мен сөз кезегин берейин. Жанында олтурган ошол өнөр ээлери менен тааныштырганча, анан кийин акындарга бүгүнкү биздин ошол айтышчу акындардын биринчи темасы Абдуманап агабыз менен Ырыскелди балабыз экөө бүгүн туяк ырчындырдайт. Анда Шекербек сөз сизде. Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, жети дубан элибизге, журтубузга, телекөрөрмандарга саламыбызды айтабыз. Ордолуу Оштогу олтурган баардык ошол Абдубали агабыз баштаган конокторго дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин ушул Бишкектеги студиябызда мына элибизге аттын кашкасындай таанымал, ардактуу, атактуу калыстар олтурат. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, түркология профессору, окумуштуу түрколог Калыстар тобунун төрагасы Кадыралы Коңкобаев агабыз мына ар дайым ошол ишемби күнү келип ушул жерден акындарга басын берип, сынын берип келип олтурат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданияттын эмгек сиңирген ишмер, акын Калыстар тобунун мүчөсү Бүбайша Арстанбекова эжекебиз мына ошол Алтын комуз Актаңдай башталгандан бери бери ушул келишип, өздөрү баазын беришип, ал эмес балдарга дагы өзүнүн акыл насаат тарбиясын айтып келишип атат. Мындай айткыла, ошол теманы ачып бергиле деп. Ал эми бүгүнкү айтыша турган акындар кадимки атактуу туяк ырчы бабабызды ырдап ачып бере турган Бишкекте Ырыскелди Темирбеков мына ар жакта олтурат, аркы бурчта. Ал эми Барпы атабызды ачып бере турган бул Актилек Кулпейшев келип олтурат. Актилек менен айтыша турган ошол теманы ачып бере турган кызыбыз Айжамал Адылбек кызы келе албай калды, бир белгилүү себептер менен келе албай калды окшойт. Ошентсе дагы мына ушул калган акындарыбыз келип олтурат. Анда эмесе баягы негизи улуу баштайт эмеспи Абдубали ага? Анда Абдуманап агабызга берет окшойбуз ыр кезегин. Туяк Эрназар уулу ойчул жана заманес акын болжол менен 1856 жылы азыркы Кадамжай районунун Пул майылында туулган. Дээринен таланттуу, зирек, туяк жаштайынан жамааттанып ырдап жүргөн. Дээринде ырчылыктын үрүүнү калган бала тойлордо ырдап, акырындап элге тааныла баштаган. Ырчылыктан сырткары комузда, кыл кыякта ойной билип, ал музыкалык аспаптарды да өз колу менен чаап, жасай алгандыгын эскеришет.
Акындын ырлары өзгөчө акыр заман, не болосуң замана аттуу бизге жеткен чыгармаларын окугандан кийин аны замана агымынын өкүлдөрүнө киргизүүгө болот. Тояк акындын бир кылымдан ашуу мезгилде айтылган ойлору, жазылган саптарын окуп, алдыны көрө билүүчүлүгүнө, данышмандыгына ынанууга болот. Уулуң кете турумга, кызың кетет Кырымга, мингениң темир ат болот, окуганың кат болот. Береке кетип үйүңдөн, агайын тууган жат болот. Же болбосо кыянат кылган кишинин кыңыр иши бат болот. Мээнет кылбай пул табып, мингениң темир ат болот. Ырларына караганда Туяк Эрназар уулу Фергана өрөөнүн жана Кыргызстандын түштүгүн бүтүндөй кыдырып чыккан. Ал бизге жеткен маалыматтар боюнча Туяк кылычтай курч курагы 20га толо элек маалында Эсфайрам өрөөнүндөгү белгилүү Садыр Миңбашыны жандап, Коконго барып, Кудаяр ханга каяша сүйлөгөн. Туяктын өкүмдарлар алдында оюн эркин айткан. Тайманбастыгы Актаңдай ырчы Коргоол досу уулунун мынабу саптары күбөлөйт. Испайрамды бойлогон, ырчылык менен тойлогон, Кудаяр ханга тийишип, бул мээнет ишти ойлогон, кызыл тилдин айынан, кылычтан жерге жойлогон, кайраң ырчы Туякты өткөн дүйнөдөн. Туяк өз доорундагы байлар менен молдолордун кемчилигин шылдыңдап ырдоо менен өз сезимин дагы ачык айткан. Мунусу арине жергиликтүү бек болуштарга жаккан эмес. Мисалы Тайыр казынын кызы Молайырга ашык болуп ырдаган ыры үчүн Туяк акын жер төлөгө отургузулгандыгын мынтип ырга салган. Казынын кызын ырдайм деп калдым кара балаага, болбогон жерден күнөөлөп, болуштар жыкты жалаага, жанымда келип тургандар түшө албады арага. Ырчынын акыр заман деген ыры анын келечек жөнүндөгү ой толгосун ошол маалдагы 19 кылымдын аягы 20 кылымдын башындагы элдин коомдогу саясий экономикалык жараяндарга болгон мамилесин дагы билдирет. Акыр заман болоордо, уулуң кетет Урумга, кызың кетет Кырымга, окуганың кат болот. Ыймандан чыгып кары жаш, ыдыраган учак болот. Акыр заман болоордо, темирди жиптей өрөсүн, ааламды үйдө көрөсүн, желмогуз менен бир басып, жакалашып жүрөсүң. Кой, ай деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң, арам алиш нерсени арам деп аста сезбейсиң, уят сыйытты жоготуп, катып калган бездейсиң, базарга кетсе аялың, кайсы бурчтан издейсиң. Туяк ырчынын не болосуң замана деген ырыда ушундай замана темасына арналган. Баштай бериңиз эми. Assalamu aleykum tarazısı ey talanttın. Qarap bir turgan ay qalıstar. Hasiyetті bey qalingil salamimdi ey qabul al. Yedep bir yelge ey çıqqanda bilgenin ırdaytay akındar. Aytıp bir turgan bulardı göçbey bir turgan tarix bar. Amiri ulu koy Kudaydın kızıl bir tilin nastayratıp akındardı ey jaratkan. Bilgenin ırda vay jürsün dep. Hasiyetті ve Kırgızdan akındar ötken oy karançı aytkan bir sözü ey dabdana. Daneginde ey budaydın. Bugünkü temaya tuğandar sayrap bir ötken oy düğünöden taqdırı keldi ey manağı. Adam bir zattın oy bulbulu ya ataktı tökme ey tuyaktın on ataktı tökme ey tuyaktın. Yedep bir yelge ey çıkkanda kimderge kimder ey tuşpolat akındarga ey жазылган taqdırdın işi ey uşunday. Altın bir jağa jestangday sayrap ötken düğünöden tuyagırçı ey aytkanday. Altın bir baştın oy barında önördi elden ey ayawa. Tübölük yemesey bul düğüne ölçöp bir bergen bul ömür kolundan uçkan kuşunday. Müdürse yeli ey müdürüp cügürse yeli ey cügürüp küyünse yeli ey küyünüp kaygısın ırda ve yelinin. O jaradar tuyak ötken ey alamdan jaradar bolgon oy bulbulday. Oylosan oyun oy jetpegen kimder bir kelip vey ketpegen alamdın sırrı ey uşunday. Tuyagırçı ey aytkanday koşomotçı ey akındar ırday albayta çındıktı.
Tili bir şirin, tili bir jarım o dudukтай. Çındıktı tögüvey ırdasa akınga vergen akızıl til polot birimizdi oy kılıçtay. Kasiyetti vey Kırgızdana akınдар ötken o uşunday, akınдар ötken oy uşunday. Eyvallah. Hakikat zamannay bolbosa, zulümdün günü yey zor bolsa. Kara bir kıldı yey, kağjarıp kalıstıktı yey, ırdasa sayrap bir turgan akızıl til. Akınga düşmanna ekensin. Aytıp bir jatkanay ırımdı çeçmele özümmey bereyin. Hakikattın oy joğudan, zulümdün günü yey zorudan, kara bir kıldı yey, kağjarıp kalıstıktı yey ırdagan. Sayrap bir ötkene sen tuyak, kılıçın var ey oğlunda. O bir jaralgan na ekensin. Halıstıktı yey ilgirdap jegişlerge yey jakbastan. Azapты tartıva sen tuyaga alamdan ötken ekensin. Kılımдар ötü oy kesse de kasiyetli ve yelindin jürögünde yey jaşaytko. O sayragan senin o yelesin ha. O sayragan senin o yelesin. O tuyagırçı yeynin aytkan. Alıska sapara attansan alısta olsa ey joljakşı koynundan çıkkan düşmandan ölçövlü tiygen ney oljakşı. Kadırın bilbese parlanttan arman bir kılbay ey joljakşı. Tögüp bir aytkana jalgandan törtele oğuz açınjakşı tügönbögön o düynöngdön. Akındarga ey ırjakşı. Onta bir ulun oy bolsa da kadırına ey jetbese. Kişi bir jürt ey bolsa da jalgız ele ey için jakşı. Jürögüngdi ey erite tuyaktın aytkan ayrıları. O tuyaktın aytkan ayrıları. Tuyagırçı eynen aytkan bir zamana ey kelgende. Atanın sözün oy ukpagan bala çıgat deyde aytkan. Bala çıgat deyde aytkan. Ata bir saltınay unutup akkan bir sudu yey kurutup etegi jerge yey tiyvegen. Etegi jerge yey tiyvegen jarçı bir bolu vay eline. Kızlar çıgat toy dep aytkan. Kuruk bir çöldan oy kulpurup çınar çıgat deyde aytkan. Piligi jok, o mayı jok, jer yüzüge yey nur vergen çırak bir çıgat deyde aytkan. Ata bir babama imbegen, osman bir jerge yey batpagan, uzun bir joldu yey kıskartkan. O tulpar bir çıgat da dep aytkana. Ey tulpar bir çıgat dep aytkan. Eyvallah. Ya bilbeymin Balağınızga kezek verin. oynayıp başka bir yendi yeynen aytan. Irıs geldi balağınızga verin kesekte. Ey aylanayın nay sadagam. Jetimişten ey aşkanda aktangdayga yeymen kelip. Televizordan oy jup boldum ırıs geldi yey akınga. Altın bir başı yey jaş eken, keleçegi yey bar eken. Ne biremminen yey uğlumday. Kara bir kıldı yey kağjarıp kalıstıktı yey ırdagan urmatta beldi yey sıylagan akın bir bolgun oy sadagam. Ala bir tovda ya sayragan o tili bir şirin yey bulbulday. Ne ösüp bir jatkan ay jaştarga niyetim menin ney uşunday. Kalıstıktı yey ırdagan akın bir bolgun oy sadagam asmanda kalgı oynogan Kudaydın erkin ney kuşunday. Komuzun alıvey koluna sayray ver balam oy bulbulday. Sayray ver balam oy bulbulday. Eyvallah. Eyvallah. Kana ırıs geldi. Kızı tatqana demin ağın adamdın. Kırgızmın degenday beldinger. Tarıxınar eң tereң taştordan beri geldinger. Ezelden berin eskersem emneni gana gördünger. Kırgızdın baskan saparın kılımdar biler day jer biler. Güçtü döletken aylanıp kütüre bösüp öndünger. Salgılaşta düşmandın sanasın sanğa böldünger. Batırlardın kançasın bıçaktap jerge day gömdünger. Kılıçtını jaşap mizinde, kıyın gündür gögöndünger. Kıtayga kaçıp bir keste,
Kırılıp kaçıp da öldüңер, anan aradan doğurlar almaştın. Ak kalpak kırgız kayrattın, altın komuz aytıştın. Akınga dem güç berdiңер, gelecek üçün jaştardı gelebi koldop bergiңер. Артында turup ekrandın, akının üçün doy demseңер. Altın komuz aytıştın, ak komuz güsü çertiler. Jaştardın бүгүн deminen, жарылсын чың heltiyer. Жүздөгөнөң улут ичинен жүрөккө жакын элсиңер. Башка элден эмне тапмакмын, бар байлыгымды кенчимел. Ассаломун алейкум, амандашам жалпыңа, Абдуманаптың атага, андаң акыныңар эң элчиңер. Бүгүн төгөрөк турсаң, кадырлап Төгөйүн бүгүндөй шарылдап, өтөсүнө чыккын деп, өнөрүмдү Кудайым өзүмө берди дайындап. Периште болгон ким экен, пенденин иши жаңылмак. Болсо кергемтек ырымда, боорукерлик кылгыла, болбостурага тарынмак. Күлүгүң болуп дай берейин, күн түшкөн кезде чабылмак. Сөйлөттүңө журтум кулак сал, бүгүн сөз баштап турам жалында. Эме жылдызы болбой, түн болбой. Жипары болбойдай, гүл болбой. Жөжүрүп ырдаган жамакчыдадай сүр болбой. Алла таалам бербесең, асемдүү кооз үн болбой. Жүрөгүңдөн чыкпаса жылажындай күү болбойт. Жарылып ырдап бербесең, жамы журтта дуу болбойт. Эң ырчы болсоң ачык айт. Эч нерсесиндей калтырбай, аяламды казыбайт. Деп ырдаган бир кезде туягырчы ким болгон? Эл ичинден алакын, эминең үчүн дүң болгон. Андан эскерип туяк акында, эмесе мен да болоюн, элесине гүл койгон. Туягырчы дегениң төгүлүп ырдап турганда, төкмөнүн болгондой күлүгө, бир келип кеткен өмүрдө бир алла болгон киминиң, азгырбаган акындың акча байлык кийими, кууруп сындап Кудайарда, кууруп сындап ырдаган Кудайардайдың ирини. Акыр замандың ырында, азыркы доордун ырдасаң, аңдан каласың кантип деп, акындын жеткендиң илими. Замандың ырдап тургандан, уккандын сыздай жүлүүнө, көрөңгөлүү туяктын, көбөлгөңө тийген жарыгың, ошо көкүрөгүндүң билиги. Эми буйна бейнесин туяга акындан, башынан баштап эскерсем, баткендин жеримдей жер деген. Өз атасыдан Эрназар өнөрү болуп усталык, өзгүнүн көргөн эл менен деринен зирек жаш туяк, деңгээлин көргөндөн көйдөдөн. Өңү түгелген тояштан өнөрүн элге тартуулап, өнөрдү катуудой дегдеген, канатын жайып калк үчүн казалы менен дөң өрдөгөн, ырына кошуп заманда ырысын элдин теңдеген. Кыйлаң акындаң айтышып, кырчылдашып той жеңбеген, булкунган төкмө болгон дейт, булкунган күлүк сыңары, булуккан кезде кермеден. Жаман акын болгондо, жамак теме терме санатын, жаттамак элек эмнеден, жазылып калмак эмнеден. Калпаң эшендер биригип, кайраңага суктанган, каяшаң айтып той келбеген, туягырчыңы дегенің туюгырчы эле пендеден. Калыс сөзүн кезинде, калыс сөз айтып кезинде, казакты жат деп той бөлбөгөн, жаман адамдын сөзүнө жашоосунда той көнбөгөн. Заманистердин дөң өкүлү, залкардын бири дой мен деген.
Кыргыздың туяк акындын ырлары калдың өлбөгөн. Акыны болгон кыргыздын акылын айгадой сермеген. Азырдан үлгүң алабыз ал жазып кеткен термеден. Азырдан үлгүң алабыз ал басып өткөндөй бейнеден. Туяк акын сыяктуу таам айырчы болсом дем таалайын элдин дой тең деген. Мынау талканы чыккан заманда туяк ырчы сыяктуу татыктуу өлсөм дой дей берем. Талантыма баа берип тараза болордуң эл деген. Жетер жерге мен жетип эң жексен болгондо жер менен. Өлөң ырларым миңдеген өткөндөн өлүп дүйнөдөн. Өрнөктүңө туяк ырчыдай ошоң өлбөсөң экен менен. Эмиң айтыштамага туш келдиң Абдыманап атабыз. Туяк ырчы калтырган акылын айтты доң атабыз. Айта турган кептердин асылын айтты доң атабыз. Айта турган сөздөрдүн балын айтты доң атабыз. Мен айта турчу сөздөрдүн барын айтты доң атабыз. Эмиң 70 жашка жетипсиз. Айтышка келген Тайманбай сизге таңданган сыптой жатабыз. Ата 70 жаш кеп бекен, буйурса 100 жашка чейин жашаңыз. Баракелди Абдуали ага. Не кылабыз? Агабыз кайрадагы кыскара кырда айткы дейме? Bir-birine yaysilaşıp kudalar şöntü otom beret. Eki bir jakşı yay dost bolsa, ortağa koyu ve kudaydı kucakşaşı o tuğandar. Jakşı söz aytı o jol beret. Eki bir jamannay dost bolsa yesepteşi o sıylaşıp. Kırçıgarı oy tukumdana ortasına ya jov ketet. Akındardın oy salçılık erçişip çıksa yaycıyınga. Törden orun oy alın dep elge bir salam oy aytın dep. O ulusun ay jol veret. Aylanayın nasadagam atangdı mına yey sıyladın. Odunu parı veymen senen kalın bir yeldin aldında tuyaktı azmaz oy ırdadın. Öz izatın ay bilbegen başkanı kantı oy sıylasın. Jaratkan ödü yey jar bolup tilekti verse yey kalın el. Balası menen ey atası dalkallardın oy toyunda. O dalkallarga yey arnalgan Bişkek'e barı oy ırdasın. O Bişkek'e barı oy ırdasın. O komudumca oy kol kalın bir yeldin ne atından. Komudumca oy kolumda tapkanım ırda vay versem de ümit menen akelgenmin dalkallardın oy toyunda. Yedep bir yelge yey çıkkanda bilgenin ırday toy akındar. Kanday bir atka yey konsodan akındardın oy taqdırı jaratkandın o kolunda. Tarazısı yey kudaydın kalıstar egerey bolgosu. Fakına da yey ırdaştı. Çıkıp bir ayçı yey kim koydu. Koy bağıp jürü ve kartaygan bizde bir ganan o koyçıga. Akındardın ney ırını kalıstar uğu oy turatko. Kasiyetli ve kalın el tarazıla ve uğatko buyurgan akın ay jetergo. O dalkallardın oy toyunda. Jigaştardın oy bulbul altın bir payga yey komuzga omun bir degin ay kalın el omatlı vertin ney jaratkan akındardın oy oğluna. O dalkallardın oy toyuna. Ya altın bir başın ay bar eken tilegim aytam o sadagam. Bulbulday boluva sen sayrava kazak bir menen kırgızda. Yege borguna aylanayın altın bir gananı komuzga. Eyvallah. Ey komuzga. Eyvallah. Belli. Mına aksakaldıklar menen ata menen balanın bugün Kırgızstagı zalkar tökmölördün biri uğulun ketet urumga, kızın ketet kırımga, mingedin temir at bolot, okuganın kat bolot, olturup alıp oçoyup alamdı üyde köresin, temirdi jipte veresin degen kadimki Tuyak babamыздın Olyanın ırları mına Tuyak babamыздın bugün uruhu şehirde kozgalıp atat. Bar bolуңуздар, sizlerge çıkarmaçıl iyiliklerdi kalayбыз. Kalganda mına el taraza, el sınçı deyt, ekrandan görüp atat, kalıstarыбыз balıp atat. Mına özüңüzdün 70'ten assanızdağı jergebizge kelip baldarga nasihat söz aytıp, mınday bir jakşı önörдү bulup atasыз. Rıskelde da rahmat bir kol çağıp koyalım da.
Эми биз ушул жерде мына азыр экинчи жұп айтылчу, бул жерде бизден ошол дагы бир Баткендин кызы Айжамал Адылбек кызы келмек. Айжамал менен биздин Ак Тилек балабыз экөөбүз айтышмак. Айжамал жумуш сапары менен окууну бүтүп борборубуз Бишкекке барды эле. Белгилүү себептер менен келе албай калды, келбегиле. Эми кантса дагы бизде ошол негизги жобо боюнча атаандашы келбесе өзү жалгыздырдай берет, ал дагы уланып келатат. Азыр эми Шекербек кадырлуу биздин ушул жерде теле көрүүчүлөр менен биргеликте Бишкектеги, Оштогу калыстар, акындар азыр биз анда Актаңдайдын кыскача анонсу бар, аны берип туруп, андан кийин биз Ак Тилек балабызга ыр кезегин берелик. Калайык калың журт, жагымдуу жаңылык. Актаңдай акындар ордосунун демилгеси менен ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, Кыргыз улуттук Манас театры биргелешип, ЛТРдеги Актаңдай автордук теледолбоорунун алкагында Алтын комуз байгесине арналган Ош Бишкек телекөпүрү аркылуу төкмө акындардын айтышы түз эфирдеги тандоо турун баштайт. Июнь айында башталган тандоо сентябрь айына чейин уланат. Тандоо турдан 14 акын тандалып алынып, 30 сентябрь күнү Казакстан, Өзбекстан, Карагалпак, Кытайлык төкмө акындардын катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Алтын комуз байгесине арналган эл аралык төкмө акындардын айтышы өткөрүлөт. Алтын комузга арналган айтыштагы негизги талап залкарларды эске алып, Арыстанбек, Калыгул, Нурмолдо, Кеңжок, Токтогул, Барпы, Бала ырчы Сыдык, Туяк ырчы, Ботобай ырчы, Калмурза, Эшмамбет, Торгоо, Алымкул, Осмонкул, Токтонаалы, Исмайыл, Ашыралы, Токтосун, Эстебес, Туганбай, Тайырбек төкмө сыяктуу улуу устаттарды баян куруу менен айтыштын наркын дагы да бийик деңгээлге көтөрүү, бабалардан калган баалуу өнөр баркына жетүү. Байге фонду 2 миллион сом жана 500 000 сомдук өрүктөн чабылган алтын ширетилген алтын комуз. Кыргыз элинин улуу залкар акыны Токтогулдун шакирти Барпалыкулов 1884 жылы азыркы Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган. Атасы Алымкул Шаймырза уулу көрүнгөнүн малын багып, күн өткөргөн киши болгон. 9 баланы багып өстүрө, адалдан төктүү малы жок кедей үчүн оңой олтоң жүк эмес эле. Айласы кетип балдарынын жаштыгына карабай, байларга мал айлыкка берет. Барпы эс тартканы мадалы, Назарбай деген байлардын малын багып, отун алып, күлөн чыгарды. Кийин Ысабайда малай болуп жүргөн. Барпы бала кезинде башынан кечирген күндөрү жөнүндө мен көргөн күндөр деген ырларында мынтип эскерет. Атакем мени сүйүп, балам деди. Ач калдык, сени малай салам деди. Ошентип Назарбайга болдум малай, малайлык туткунда жүрдүм далай. Ушундай оор турмуш кечиргенине карабай Барпы ырчылыкка эрте аралашты. Барпы 30дан өткөнгө чейин малайлыкта жүрүп, октябрь төңкөрүшү жеңгенден кийин гана эркин өз алдынча жашады. Алдыңкылардан болуп жаңы турмушту түптөп, көч башында болду. Союз коңшу жана өз ара көмөктөшүү топторунда кызмат өтүп, айыл кеңешинин орун басары да болуп жүрдү. Өткөн оор турмуш өз таасирин бердиби? Барпы 36 жаш курагында катуу ооруга чалдыгып, эки көзү тең бүдөмөктөп калат. Суукта колум үшүйт, куурап какшап, бутумду суук алган, жүрөм аксап, бергени ичериме мага тала, жатканым иттер менен саманкана. Мына болочок акындын көргөн күнү, ичкен ашы, жаткан жери Назарбайдын азабына чыдоого болобу? Барпы өлүк менен тиректин ортосундагы бир макулук болуп калды. Атасы келгенде көз жашын көл кылып ыйлады. Атагансин, эмне болсо да бала деген бала. Назарбай менен мамилесин үздү. Балам жаш, ырайым кыла көр деп жатып Калмат байга кол бала кылып берди. Бирок абал өзгөргөн жок. Байдан бай авла эмес, бардыгы сук. Кедейди эзип жеген арам тумшук. Калматбай айырмасыз Назарбайдан азаптан азапка өттүм, кетти айлам. Деп көргөн күнүн баяндайт. Айлаганча чыдады, ыйлады. Акырында атасын дагы да кыйноого салды. Ук калайык зарымды, түшүнтөй налымды, күйгөнүмдөн ыр кошуп, аттанып чыктым жыйынга, болуштар бийди кемсинтип, салып жүрөт кыйынга. Эсен жүрүп жетилсем ырдармын билип сонунду, тааныймын шондо жолумду. Бузуку жамандаса, сөзүн коштойт. Улук калыс эмес, бузук окшойт. Миң-миңдеген кылымга айта келсек чынында, жалгыз өзүң күбөсүн замандар өттү сен калдың,
өлбөстүккө ашкере, түркүксүңбү бир өзүң. Барпынын махаббат темасындагы гүл кыздар, мөлмөлүм, мырзайым, лөлү кан, быракжан, көзал кыз, кара көз, ак дилбар, тартип, дилбарым, өзгөчөм, алтын, ак жылдыз сыяктуу ырларын билебиз. Булар жалпы кыргыз акындар поэзиясындагы сүйүү лирикасынын жалпыга маалым классикалык үлгүлөрүнүн бири болуп калды. Барпы чыгармачылык жактан такшалып, калыптанып отуруп, кыргыз жергесине жаңы турмуштун келгенин ыр менен тосуп алды. Теңсиз замандын сапкысын көп тарткан акын үчүн, жалпы эл үчүн бул үлкөн ийгилик жаңы дордун башталышы эле. Октябрь жеңишин жар салуу менен акын ар кандай формадагы ырларды, таалим тарбия, нар санат насыяттарды жаратып, элди ак жашап, ак эмгек кылууга өндөп ырдай баштады. Анын чыгармачылыгынын акыркы мезгилинде кандуу согуш чыкты. Эми акын элине кайрат берип, эрдикке үндөдү. Жеңиштен соң элдин жаңы турмушу, жаркын тагдыры, келечек ээлери болгон жаштардын үмүт тилегин ырга салды. Ошентип барпы акын катары улам төрөлүп, канат байлап калыптануу менен элдин турмушун, анын эки доор басып өткөн тарыхый жолун өз чыгармачылыгында дамаамат чагылдырып отурду. Анын чыгармачылык эволюциясы эл турмушунун өнүгүшү менен эри шаркак бирге каралат. Данышман акын 1949 жылы 9 ноябрда Фрунзе шаары, азыркы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайтты. Сөөгү каланын түндүгүндөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Ақтаңдай теле долбоордун алкагындагы алтын комуз байгесине арналган ушул теле долбоордо тандоо туру жүрүп жатат. Азыр жарыяда айтылып кеткендей эле сентябрга чейин уланат. Мына ошол Ак Тилек Кулпейшев менен Айжамал Адылбек кызы ушул Бишкектен борбордон чыгабыз деп аткан. Айжамал келе албай калды. Ансе дагы Айтулуу Барп атабызды мына эгемендүүлүк күнүндө дагы Барп атабызга арналган ушул эл аралык айтыш болгону турат. Андыктан ушул Барп атабызды эми Ак Тилек өзүң бир келиштирип, Айжамалдын ордуна дагы убакыт өзүңдө кенен болуп турат, бир Барп атабызды кенен эле билесиң деген ойдобуз, кана бир ачып бересиң. Ассалому алейкум, амандашып баштайын акындардын, сактайын абалтан берке калыбын. Аманбы кыргыз улуң эл аламга жайган тамырын, төбөсүндө кармаган карачы төкмөсүнүн кадырын. Уласам деп чыктым мен бүгүн улуулардын агымын, мындай өз балдарың тургандан өлкөмдүн өчпөйт чөртү шамынын. Кагылам элим садага, каргадай мендей балага, ак бата берип аябай, мендей болгон баланын күчөтүп койчу жалынын. Dabышты салып жалпыга, мен анда дароо элең өтөм барпыга. Улуунун жолун улаган бул улууң элдин аркыда, улуунун улап нускасын улабай там калкыма. Зор акын Барпың атабыз бул заманынын алпыда. Жараткан берген өнөрдү ченебей туруп камчыга. Калтырды канча мурасты мынакей кадырлуу кыргыз калкына. Философия ырлары ой келе жаткандай байыртан. Эң уруксат эгер болобу Барп атамдын ырынан бир асапты кайырсам. Ой жүрөгүң диме козголот, укканга гана камынсаң. Чыныга куйган бал болсоң, чымындай агам алынсам. Чыга албай жатып ошондо чын өзүңө багынсам. Чыгарып койсоң бороруп, чырагың болуп жагылсам. Ал торолуп мойнуңа анан ак маржан болуп тагылсам. Мындай сапты таппайсың эгерде чагылган болуп да чагылсаң. Мындай сапты таппайсың эгерде 40 шилтеңге да кабылсаң. Ошондуктан мен даңаның айтып бул жерде жакшы сөзгө камынсам.
далада болсом айланам атамдын барпы деген атынан. Малай болып суусақтан құтыла албай тузақтан, ең азапты тартты жашынан. Өгөйлөнүп көп жерден атамдын өтпөдү нелер башынан. Бирок ырыстуң элдин ичинде атамдын ырлары дайра ташыган. Менден атамдың айтып бул күнү аябай эле чачылам. Атамды жарып алыскан айтып бакырам. Бирок байкап олтурсам ырыстуң элге келгенде өңірімдің ырдап қатырам, атабыз тақыр аябған емес жақшырына жарлуң аял затынан. Бір жашап өткен өмірін бар пыдай болған атамдың, ачеркем бір ырғаған тип батырам. Ошенсе дағы мен бүгін опол топ четін ойын. Болымду болған кем айтып, бүгін бөксөрбөстөн толойын. Азиз болып көздері, ең ақынға болған ең арман. Ансе дағын атабыз, андай қиыншылықты мұнан ақындық менен жең алған. Азыр көзі көріп, көкірек соқыр болған жандар көп мұрын менен дем алған. Оң өрнөктү барпың ақындың өнөрін маға бер алам. Азиз болса да көздері, барып адам аламды түгел көр алған. Жазылбай қаншаңыр қалды, жалбырақтағыңыр қалды. Андан ақындық болған жерлерден ашалы бір асырларды. Ең айтылбай қалған ыр кетті, мұнан айтылбай қалған мұң кетті. Бір еле жолы жаралған барпың ақын бір кетті. Артында мынтіп ұрпағы қарашың атқарып атат милдетті. Андықтан маға болбостыр айтпай кетсем бір кепті. Емің ала тобашың барбасат, ең андағы мөңгің алмашат. Бұлаққа бұлақ жармашат, бұралы вылды яққанда, бұлақтардағың алмашат. Учуп мезгіл өткенде, уақтардағың алмашат. Пейлігенен тар болсын президент дағың алмашат. Өңірлі шықсадан өздерін бейік, тұтсадан өкмөт дағың алмашат. Ең ечен жылдар өткен соң, елдер дағың алмашат. Мейлі жақшы жаманы, мерлер дағың алмашат. 50 жылдан ел жаңы, 70 жылда жер жаңы, жерлер дағың алмашат. Далдырай берсең жөні жоқ, дилиң дағың алмашат. Білгенген ұмтылбай қойсың, білім дағың алмашат. Ту тұтып сақтап қалбасаң, тилиң дағың алмашат. Керек болып баратса, кемін дағың алмашат. Тезіліп өскен жолдырды терек дағың алмашат. 7 миллион елда көгі желек дағың алмашат. Бой, білбейбіз балким кім білет, болыш керек болса кер бор-бор дағың алмашат. Чоқойын төргің илсе да чоңдыр дағың алмашат. Жарақтан шығып баратса, жолдыр дағың алмашат. Ең аламға кеткен атағы шіркін зорлыр дағың алмашат. Қой албайт ешкім талауын шіркін қомдыр дағың алмашат. Доматты біз салбаймыз, доғырынан албайыз, бары бір дорлыр дағың алмашат. Бүгінгі күн қомейін үшін ертең бір сүгіні дегіче бүт барысың алмашат. Төбөлік қалған ешкім жоқ, ой қалғандың барын чаң басат. Анан қыл албай қалған іш көптеп кеч болып қалса зарлашат. Емнеге жашап жүрөбүз,
бар батамдай мурастан эгерде бир азын жасап калбаса Ереркип жүрөк чабыттайт мынан элтерден чыккан табыштайт Биерге келген акындар биринен бири калышпайт Аталарын эскерип алар аргымактай арыштайт Ой кадырлуу журтум кыргызым кан какшап аткан акылыңды кан чокса дагы канышпайт Сары эсепти бат салган салмактуу иштин аткарган мында сырттандар бардык калыстай чын чыгарып чечимин булар чынарга балта чабышпайт Ай Азамат баракелде мынакей жалгыз өзүң мынакей ушундай барпатабызды кандай кылып ырдаганыңды калыстар өзү айтат дегенде кара кылды как жарган калыстар ордолуу Бишкек шаарында да ордолуу Ош шаарында да отурат. Мен убакытта мен да пайдаланып калайын Кадыралы аке сизге сөз берейинчи. Өткөндө Ош алды эле. Бүгүн мен өткөрбөй туруп сизге сөз берип коеюн. Албетте Кыргыздын өткөн доордогу мыктыларын, Кыргыздын кыргыздыгын сактап, элге шамчырак болуп, бул дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү учурунда айтып кетишкен аларчы. Ошондуктан алар тарыхта калышты. Ошондуктан аларды эл бүгүнкү күнгө чейин унутпай келишти. Мынабеки бир ушул Кыргыздын өткөн кечеүнкү эле 100 жылдын, 200 жылдын тегерегиндеги өткөндөрүн айттырбай калган учур болду да. Мына ошол учурлардагы унутулуп калган туя ырчы, андан мурдакы бир топ ырчыларыбыз биздин белгилүү болуп атат. Азыр мына Кыргызстандын эгемен мамлекет болгондон кийинки белгисиз адамдардын кыргызды кыргыз кылып, кыргыздын жолун түзөп, эй биз улутпуз, каадабыз, салтыбыз, наркыбыз бар деп мына өзүбүздүн мамлекеттүүлүккө алып келген. Мисалы үчүн мына Абдыкерим Сыдыков 22-жыл кыргыз мамлекетин уюштуруп атат. Анан кийинкилер уланып атышат. Мына мамлекетти түптөп атышат. Мына ошондой эле ошол элдин үмүтү болуп, элдин жан дүйнөсүндөгү үмүт тилектерин баардыгын кимдер айтып келген? Албетте акындар. Албетте билимдүүлөр айтып келген. Мисалы үчүн мына берекеле туя ырчын айткандарын биз билчү эмес элек. Мурдачы Раматылык Эгемберди Ярматов ошол кадам жайдагы майдан айылынан ошол чыккан экен ал киши. Учурунда баардыгын топтоп биз сүйлөшүп калган учурларыбыз болчу эле. Азыр мына береке Азиз Батыров деген жигитибиз анын санаттарын айтып ютубка коюп койгон. Мына Абдыкерим Муратов деген биздин жакшы филологубуз, жазуучубуз бар. Ал дагы бир жакшы макала, илимий макалаларын жазгандыктар боюнча менин тааныштыктарым бар. Ошондуктан мына бүгүн Ак Тилек инибиздин айтып аткандыгы булардын дагы бир дем болуп, бир доорлор жөнүндө айтып аткандыктарынын баардыгы менимче келечекте бир жакшы нерселерди. Ушулардын бир Рыскелди дагы, мына Аксакал Абдыманап акыныбыз дагы бүгүн мен чынында эле абдан кубанып отурам. Аксакалынан жаштарына чейин кыргыздын үмүт тилеги уланып аткандыгына, кыргыздын кыргыздыгынын улуу жолду кайра ушинтип басып аткандыктарын абдан кубансак болот да. Ошондуктан мен жаштарга, азаматтар, аксакалыбызга ийгиликтерди каалайм. Эл журтубуз эл ичи өнөргөнчү деген. Элди дайыма Кудай Таалам кыргызга бир акындык, төкмөлүк, манасчылык өнөрдү берген. Ал башка элдерде мындай эмес. Ошондуктан бул өнөр кыргызды дагы терең аскар зоолорго, Ала тоонун зыңдарына
чыгарат деген менин ниетим бар. Ийгиликтер болсун. Кезінде мынакей Ордолу Оштогу отурган короктордагы мына алардагы сүйлөй турган сөзү бар экен дегендей, жөнү бар экен дегендей Абдыбай ага кезекти сизге берели. Абдан сонун мына Кадыралы агабыз Калыстар тобунун төрагасы, кыргыз илимине эмгек сиңирген ишмер, эл сыйлаган инсандардын бири Кадыралы ага аябай жакшы сөздөрдү айтты. Бул жерде дагы биздин ошол Кыргыздын белгилүү инсандары телен өмүр бою ушул эмгегин ардап келаткан мына Байша агабыздын дагы ушул мына 5-чи көрсөтүү кетип атат да мындай айтканда. Байшага сиздин айта турган ой пикирлериңиз бар. Мына бүгүнкү айтышта бир кызык нерсе турат да, ушу баягы Туягырчы Эрназар уулунун чыгармачылыгы менен ошондой эле Барбакындын чыгармачылыгындагы бир топ окшоштук жактар бар. Алардын бул ырларында окшоштук эмес, алардын өмүрү дагы, тагдыры да окшош да. Анткени экөө тең өтө кайгылуу каза болушкан. Барбакын бул чынында лирикалык, философиялык, анан кийин жанагы мекенди сүйүүчүлүк жагынан дагы чоң ырлар санаттарын калтырып кеткен да. Мисалы лирикалык ырлары али күнгө чейин дат баспай эл арасында ырдалып колдонуп жүрөт. Мына караңыз, жөнөкөйлөр. Акырын баскан бутуңдан, аты рупа жытыңдан, секейин баскан бутуңдан, сейдене мончок жытыңдан дейт. Ошол мезгилдеги түс менен ырдалган ыр бүгүн дагы эч дат баспастан ырдалып келатат. Демек бул акындардын тагдыры эгерде мында биздин элтердин Актаңдайдан берилип турбаса, балким кийинки муундарга булар жетпей калар беле, унутулуп калар беле. Биздин эң мыкты таланттар ушинтип мезгилдин бүктөмдөрүндө калып кете беришти. Ал эми Туягырчыны караңыз. Бул киши бул деле өзүнүн учурунда заманды ырдап, ошол кездеги санатырлар менен дүйнөнү ырдап, Исбайрам деген ыры болгон соң, анан да бул кишинин эң бир өзгөчөлүгү ушул Фергана өрөөнүндө жүрүп атагы чыгып калган кезде Ферганада 1880-жылы Скобелев чакыртып кабыл алган экен. Ошонун алдында да ырдап берген экен. Ал эми Кокон кандыгында да бул киши көп ушу төкмөлүк ыры менен ошол жерде дагы талантын элге журтка тартуулап тургандыгы бир кызык нерсе. Ошону менен бирге бул кишинин жанагы тагдыры акындар курч келет. Булар жоодой келаткан өрттөн да тартылмагандар да. Бир Садыр байдын тойунда ошо кишинин кызын сында ырдап коет да, Туягырчы. Мына ошондо жанагы биздин көкүрөгү пас кыргыздар ушуну акыры жүрүп өтө зоруттап, муунтуп, атка сүйрөтүп өлтүргөн экен да. Эгерде мына ушундай ыпаластар пастыкты Туягырчы өзүнүн ырында айтып кеткен. Демек, мындай адамдарды бүгүн биз даңазлап булардын өнөрүн элге жеткирип туруу албетте мына алтын комуз көрсөтүүнүн башкын билет деп билебиз да. Бале. Байшага аябай жакшы сөздөрдү айттыңыз. Мына кадырман калың журт, сиздер негизи эле Актаңдай теле долбоорунун алкагындагы алтын комуз байгесине арналган мына тандоо турдагы биз залкарларды биздин ушул роман ырчуулунан баштап бардык биздин залкарларды биз эстебесек эч ким эстебейт да. Ошол үчүн мына залкарлардын баарын катар менен эстеп келатабыз. Бүгүнгү акындарга бардыгына чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Буйруса кийинки ушул ишемби күнү көрөсүздөр, кимдерге кандай бал алды, кандай упай алды, аны көрөсүздөр. Ал эми биздин эл терден сиздер алыстабаңыздар, көрсөтүүлөр уланат. Ушуну менен бүгүнкү Актаңдай теле долбоорунун алкагындагы түз эфирдеги алтын комуз байгесине арналган түз эфир соңуна чыкты. Аман туруңуздар.